Биз канчалык акча көп берген сайын ошол жактагы шылуундар аябай катуу үйрөндү да. Мен дорожник катары сизге айтып коеюн, дүйнө жүзүндө дорожниктер же мындай ширинасынан же талшынасынан жейт да. Менен 5 жыл сабак катары берип жүргөнүмө караганда да. Бүт дүйнө жүзү ушундай да. Биздин Кыргызстанда бир 2 жыл мурун аябай чоң көрүнүш болду. Бизде Кочкордо мындай чучукту жегенде мындай кесип алып, анан мындай бөлүп, анан кичинеден кесишпейт. Чүйгө 81-жылы келсем колбаса кесет экен да чучукту. Ошол сыяктуу эле булар жолду азыр. Мына Бишкек, Карабалта деген жолду. Булар сокулук Карабалта кылып коюш. 8,5 километр жок. Бир күнөөлүк иши жок. Бу кандай жигиттер? 1,5 миллион, 2 миллион доллар турган жол болсо. Эми баягы талшына, ширинасынан жеп, эми кесип алып колбасадай жеп атышат да. Кудай. 8,5 километр жок уже. Узундан жеп атат. Узундан. Кыргызстандын дорожниктери ушуга жетишип калды. Үйнөн таң калтырат. Даже Африкада мындай болуп тур да. Мен коллегалардын баарын анализдеп интернеттен көрүп атам. Эгерде Бишкек Карабалта десе, Бишкек Карабалтаны куруп анан жолдон жейт экен да, походу. А булар село менен кесип салып атпайбы? Уят жок эчтеке. Ошол сиз айтып атканда жол боюнча айтып кетейин да, урматтуу эсеп палатасына карап койсоңуздар. Мына биз өтүп атабыз ошол жол Сосновка тарапкачы. Беловодскийдин жанында бир көпүрө турат. Ал көпүрөнү айлантып кичинекей асфальт жол салып коюптур. Көпүрөнү жаны бир кранда барып койгон көпүрөнүн жанындачы. Беловодскийде бул менин оюмча. Ошол деги бир кыймылдабай, булкылдабай туру да. Мен сизге бул киночу катары өтүп коеюн да, мында сонун режиссура болгон нерседе болчу. Кран турат. Бир жагынан салып коюлган, мындай кичине асфальт жол. Ал жана көпүрө булкылдабайынча туру да. Менин чочуганым ошол көпүрөнүн акчасы бар эле желип кетсе керек деп ойлоп калдым. 6 айдан бери жумуш жүрбөсө, ошондой эле болсо керек менин оюмчачы. Бул болсо ал бүтүш керек да, көпүрө бүтүш керек эле, салынып коюш керек эле да. Чекесинен жол салынып коюлган, обход 6 ай болду. Бир кранды коюп койгон. Ал түп тизире желип кеткен ал акчанын баары менин оюмчачы. Шуну билип койдум. Билбедим. Жо бери жагында мында жөнүнө жол салынып койгондо, мында жөнүнө төгүп койгон асфальтчы. Рахмат.